Assalamu алейкум, урматтуу ушул Ош шаарынын жашоочулары. Мен сиздерге ушул зал жөнүндө айткым келип турат. Ушул залга Нур Тайси Оштогу Нур Тайси залына Нурасан агай баштаган ушул залга 2015-жылы келип, мына 7 жыл болуп атат. 4 жыл мен аябай үзгүлтүксүз келип катышып жүрдүм. Мен залга эмне үчүн келип калганымдын себебин айткым келсе, ушу биринчиден мен ооруп келген, бутум аксап, баса албай, больницага барсам, протрузия деген диагноз коюп, белимден бул жагы ооруп, бир бутум баса албай аксап, ушундай оор салмакта өзү дагы 75 килограмм менен ушул залга келгем. Биринчи агайга келгенде массажына келгем. Анан бүт больницага жаттым, Кошкор атага бардым, көп жерлерге бардым, пижама кылдырдым, эчтеке таасир бербей, блокада кылдырдым. Ушул бутумду сыздаган ооруп, кандай соо адам жакшы уктайт экен, кандай бактылуу адам жакшы уктайт экен, ушундай уктап жатат экен дедим. Мен ушу больницада жатканда түнкү 2 саатта уктай албастан зыркырап, ооруп, буттарым зыркырап чыгат элем. Ушул залга келгенден кийин 1 айга жетпестен ооруганы кадимкидей жоголуп, ушунчалык кызыгуум артып, мен биринчи колумдан эчтеке келбейт, мен эчтеке жасай албайм деп ойлогон элем. Бирок жасап кеттим бардык упражнениялерди. Кызыгуум арткан сайын ушул жерде аябай кызыгуум артып, чынында эле ушул оорум жоголуп, даже 1 айдан өтүп, 2 айга жетпей эле мен жүгүрүп басып баштадым. 3 ай дегенде мен 62 килограммга түштүм. Салмагым түштү. Бул жерде бир гана упражненияны жөнүндө жасап ким болбосо, диетаны да кошо колдонуп койсок, кичине аз маз колдонуп койсок, камыр тамактарды жебей, самсы, майлуу тамактарды жебей, кошо кичине диетаны сактап кое турган болсок, биз аябай сонун немеге калыпка келип, жеңил басып, ооруган жерлерибиздин баардыгы сакаят экен. Бул бир эле протрузия, бул бир эле белдеги грыжаны сакайтпастан тизедеги оору болобу? Менин мойнумда мына ушул мойнум тартылышып, остеохондроз оорум бар, ушул ооруларыман бери сакайып, бунун аябай сонун упражнениялери бар экен. Оңго, солго, алдыга, артка, анан башты айландырып эле ушул остеохондрозду ооруп калсаң, жеңип алса болот экен. Ушул упражнениялер менен аябай көп упражнение. Омурткаларды мына грыжа болгондор, мага ушул протрузия болгондор, омурткаларды бири-бирине бирип калыптыр меники. Грыжа эмес, ушундай бирип калган омуртканы ушул бурап, эки жакка бурап, упражнениялери бар, ушундай сонун омурткаларды бурай турган упражнениялер менен. Ушулар менен сакайтса болот экен. Жатып алып, ушул упражнениялерди кылса, ушу бел оору, бардык оорулар бир гана ушул бел оору, остеохондроз, тизе оору эмес, бүт ооруларга көздүн көрүүсүнөн бери упражнение бар. Баш ооруга, давлениени түшүрүшкө, көтөрүшкө, бүт өзүнүн дем алып, дем чыгарган жолдор менен бул немелерди давлениени түшүрүп, давлениеси бастырып, давлениесин бийик көтөрүп, ушундай ооруларды сакайтып алса болот экен. Ушул тажрыйбаларды мен агайымдан үйрөнүп алып, ушунчалык ыраазы болуп, ушул жерге келгениме Аллахыма миң мертебе шүгүрлөрдү айтып, ушундай Нурасан агайыма жолуктурганга, Аллах мени ушул залга келтирген агайга жолуктурганга насип кылганына мен миң мертебе шүгүрлөрдү айтып, азыр аябай Аллахыма ыраазычылыгымды айтамын. Өтө ооругандай, өтүм дагы ооруйт, ушул жерим толгонсуз. Өтө ооруп, бөйрөк ооруп, бүт женский жактарга кайсы упражнениени жасабайсың, баардыгы ушу таасир этүүчү, ушул бүт ооруларга таасир этүүчү упражнениялер экендигин мен чындап айта аламын. Өзүмдүн тажрыйбамдан алдым. Сакайып, жеңил, сергек жашоо, стрессте болсоң стрессиң жазылат. Мен күлүп, ушунчалык тепкичтерден секирип, жүгүрүп чыгып, ушундай даражага жеттим да, ушунчалык мен сүйүнөм ушул жерде келип, ушундай заниматься этип, ушул жерде агайдан ушул тажрыйбаны алганыма. Мен 4 жыл келип, 4 жылдан кийин 3 жыл дем алып калган үчүн ушу азыр дагы мен өзүмдүн алдыма максатты койдум. Кудай кааласа келип баштадым, 1 айдан өтүп калды. Уже мен дагы инструктор болуп, ушу сабак бергенге максатымды коюп, ниет кылдым Алланын ыраазычылыгы үчүн деп. Рахмат укканыңыздар үчүн. Келиңиздер ушул залга, өтө бардык ооруларга шифасын бере турган зал. Ушул
йога менен тайси. Бул тайсиден сыртка йога упражнениялерден сырткары тайси деген дагы сабак бар. Бул тайсиде дагы аябай сонун аң сезимди өстүрөт, философия деп коет да мындайча айтканда. Рахмат укканыңыздар үчүн.